Bugün sizlerdi qarap turib quvonib atam. Hurmatli Qarasuluqlar, biz ынтымақтастық көп жұмысты жасайлат екенбіз. Бұл ынтымақтың негізінде біз ойлаймыз, жаңы барақтың тегерек шетін көріктендіріп, жашылдандырып, мына жерде Құдайым бұйырса мешітте түптеп қалыпты. Мынакей жақын арада президенттің қатысуымен ушу айылдың мындай бір ачкыч ачкана табыл Құдайым бұйырса. Эми ушу ишти аяғына шығып алабыз. Бұндағы бір чоң іш. Қайсы жерде бұға чейин мындай бір айыл түптелді. Бүгінгі күнде мынакей айыл түптеп баштады. Ошондуктан ишиңерде ийгилик болсун, ынтымакташтык бир көп жумуштарды жасайбыз, жаңы барактыктар, айрыңар кут болсун, кубанычыңар менен биз да тең бөлүшүп атабыз. Кудайым буйрса ушу бир кезде чачырап кеткен элдер, кожолуктар менен булушулуп бир айылга топтолуп, кайра бир айыл болгон атат. Бул дагы жакшы нерсе. Бүгін ушу Кара Суу районунда жаңы Барак айылындагы ишембилик жакында ачыла турган айылдын тегерек четин көрктөндүрүп жашылдандырууга багытталган. Бүгүн ушу жалпы ушул жаңы барактыктар ошол эле учурда ушул облустагы райондогу жетекчилер келип ишембиликке катышып отурат. Өзүңөр билгендей бул айылды түптөө боюнча мынакей урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен Камчы Кыдыршаевичтин жеке көзөмөлүндө туруп бүгүн аягына чыгып отурат. Жакын күндөр ачканы турабыз. Буга чейинки ушу экспортто турган элдерибизди мына ушул жерге алып келип жайгаштырабыз. Кудайым буйрса 101 үй салынып бүттү. Мына ошол эле учурда тегерегинде дагы курулуштар, бул ушул инфраструктуралык курулуштар болот. Бүгүнкү күндө ушу жолу, свети, ошого чейинки таза суусу, канализациясына чейинки маселенин баардыгы толук чечилип бүттү. Мынакей бүгүн ушул көрктөндүрүү гана маселе элес турган. Жергиликтүү бийликтин мынакей ушул өзүнүн уюштурган негизинде бүгүнкү күндө бул ишти аягына чыксак, жакын күндөрү президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда ачылат. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке рахмат. Үйлер салып берип атат баардыгыбызга бирден. Ушундай баатык шарты менен Токаев ушул баардык элибиз көчүп кетсе, ачылышын кылып берсе, элибиз жұртқа абдан ыраазы билдирип атышат. Заманы тынч болсун. Мындай нерсе болгон эмес Кыргызстанда. Биринчи жолу ушундай айтып өлүп, Садыр Нуркожоевич менен Турушевич баш болушунда бердат. Андан соң ыраазычылык билдиребиз Барак айылынын атынан. Үй бүлөсүнүн тынчтыкта аманчылыкта болсун, иштерде ийгиликтер болсун, дайым Алла колдосун. Алла ыраазы болсун.